Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер. Сиздер менен кайрадан мен Нурсултан Турузбеков жана учурда Париж шаарында өтүп жаткан Олимпиада оюндарынын алкагында кыргызстандык спортчулардан алтын алууга мүмкүнчүлүгү бар деп айтылып жаткан эки жолку дүйнө, үч жолку Азия чемпиону, Олимпиада оюндарынын финалисти Акжол Махмудовдун мүмкүнчүлүктөрүн карап өтөлү. Бул жолу акула кайманасы менен таанылган балбаныбыз өзүн жогорку деңгээлде көрсөтүп, алтын байгеге жетишеби? Алдыда колдон келишинче талдап өтөлү. Биз менен калып туруңуздар. Салам достор, чет өлкөдө, анын ичинен Россияда иштеп же жашап жатсаңыз, жакындарыңызды көрүп туруу сиз үчүн абдан маанилүү. Аны жеңилдетүү үчүн авиабилетке Т-банктан арзандатып алыңыз жана 10 000 рубль утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуңуз. Бар оңой сүрөттөмөдөгү менин шилтемем аркылуу Т-банктын дебиттик картасын августтун аягына чейин тариздеп алыңыз жана ал аркылуу каалаган сатып алууну төлөңүз. Бул үчүн сиз авиабилеттерге 5 рубльдик арзандатуу промокодуна ээ болуңуз. Андан соң каалаган авиабилетти Т-банктын тиркемеси же Т-саякат сайт аркылуу сатып алыңыз. Жана сиз автоматтык түрдө 10 000 рубль утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. 10 утуучунун ар бири 10 000 рубльдан алат. Ошондуктан сиздин утуу мүмкүнчүлүгүңүз бийик. Эгер сиз Россияда жашасаңыз, иштесеңиз, утуш оюнун натыйжасына карабастан Т-банктын дебиттик картасын тариздеп алганыңыз пайдалуу. Т-банк бул Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жүздөгөн жарандары ишенген Тинькофф банкынын жаңа талышы. Бул картанын жардамы менен алар күн сайын жакындарына жөн гана телефон номери боюнча комиссиясыз акча которуп турушат жана банкты өз эне тилинде колдонушат. Билеттерди Т-банк жана анын Т-саякат кызматы аркылуу сатып алуу менен арзан жана тез рейстерди таба аласыз. Ал эми билеттер банктын тиркемесинде кол алдыңызда сакталып калат. Төмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп, Т-банктын Black дебиттик картасын тариздеп алуу менен авиабилеттерге арзандатуу жана 10 000 рубль утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуңуз. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарынын башталганына 5 күн өттү. Андан бери кыргызстандык спортчулар эч кандай байгеге ийилине элек. Бизге жакын өлкөлөрдөн Казакстан 1 алтын, 2 коло, Өзбекстан 1 алтын, Тажикстан 1 коло медалды утуп алууга жетишти. Бирок кыргызстандык күйөрмандардын али бүткөнү бар. Себеби Кыргызстандан Акжол Махмудов сыяктуу балбандарыбыз алтын медаль үчүн башкы талапкер иретинде Олимпиада оюндарында өз күчүн сынайт. Акжол Махмудов килем үстүнө 6 август күнү көтөрүлөт. Ал эми финалдык беттештерин 7 августта өткөрөт, эгер ал жакка чейин жетип барса. Ал эми ага чейин тагыраагы 5 август күнү старт ала турган кыргызстандык балбан Кыргызстан тарыхында алгачкы алтын медальды утуп алууга башкы талапкер болуп турган Жолома Шаршембековдун мүмкүнчүлүгү тууралуу кененирээк чыгарылышты сиздер Ала Тоо спорт YouTube каналынан көрө алсаңыздар болот. Ал эми бул жакта Акжолдун мүмкүнчүлүктөрүн анализдеп өтөбүз. Акжол Махмудов негизинен 2020 жылкы Олимпиада оюндарында жеңилгенден кийин мындай чоң турнирлерде эч кандай жеңилүү ызасын тарта элек болчу. Тактап айтканда дүйнө чемпионатына 2 ирет катышып, 2 жолу 2022-2023 жылдары алтын медальды утту. Андан кийин Ханчжоудогу Азия оюндарында дагы алтын байгени жеңсе, 2022-2023 жылы Улан-Батор жана Астанада өткөн Азия чемпионаттарын багындырды. Ошондой эле 2022 жылы өткөн Ислам оюндарында дагы алтын байгени капчыкка салган. Эң акыркы финалында, тактап айтканда, ушул жылдын апрель айында Бишкекте өткөн Азия чемпионатында Акжол Махмудов Токио Олимпиадасынан кийинки мындай чоң турнирдеги алгачкы жеңилүү ызасын тартты. Анда финалдык беттеште кыргызстандык балбан Науа Кусака аттуу балбанга жеңишти тартырып жиберген болчу. Бирок көпчүлүк эксперттер, анын ичинде машыктыруучулар дагы Акжол Махмудов Азия чемпионатына өзүнүн мыкты спорттук калыбында барбагандыгын айтты. Тескерисинче, былтыр дүйнө чемпионатынан кийин өзү айткандай, Олимпиада оюндарына мыкты формада барууну туура көргөн чыгар. Эми келиңиздер акуланын Олимпиада оюндарындагы башкы атаандаштарын санап өтөлү. Башкы каршылашы иретинде Азербайжандан келген Санан Сулейманов каралууда. Санан менен акыркы жолу Акжол Махмудов былтыркы жылкы дүйнө чемпионатынын финалында кескелип, анда аны жеңип алган болчу. Андан мурун 2022 жылы Түркияда өткөн Ислам тилектештик оюндарында дагы финалда кезигип, Акжол анда да жеңүүчү аталган. Негизинен эле азербайжандык 27 жаштагы балбан 77 кг салмакта өтө мыкты делинген балбандардын катарына кирет. Себеби 2 жолу дүйнө чемпионатынын финалына чыгып, 1 жолу Европа чемпионатын утуп алган. Ошондой эле Акжолдун башкы каршылашы иретинде
Анын эски таанышы армениялык Малхас Амоян дагы бар. Амоян буга чейин ак жол менен жаштар арасында, кадеттер арасында дүйнө чемпионаттарында күрөшүп жүргөнү менен таанымал. Бирок ак жол Малхаска бир дагы жолу чоң турнирде жеңил ызасын тарткан эмес. Буга чейин Амоян 72 кг салмакта Ослодо өткөн 2021 жылкы дүйнө чемпионатын багындырса, 2022-2023 жылдары дүйнө чемпионатында коло медалды багындырды. Ошондой эле 2022, 2023, 2024 жылдары Европа чемпионатын ишенимдүү түрдө утуп алды. Бүгүнкү күндө Малхас Амоянга Европада тең келген атаандаш жок деп айтсак дагы туура болчудай. Себеби Европа чемпионатын катарынан 3 жолу утуп алуу бул нерсени далилдеп тургандай. Дагы бир башкы атаандаш катары белгиленип жаткан балбан бул учурдагы Азиянын чемпиону Наоки Осака. Акыркы жолу Акжол Махмудов дал ушул балбанга жеңишти Бишкекте болгондо да жалпы кыргызстандык көрөрмандардын алдында тартырып койду. Наоки Осаканы былтыр дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинде Акжол Махмудов ишенимдүү түрдө уткан. Демек, Акжол өзүнүн мыкты спорттук калыбына кайтып келе турган болсо, бул япониялык атаандашын утуп реванш алат деген ишеним чоң. Андан бөлөк башкы атаандаштарынын катарында Белградта өткөн 2022 жылкы дүйнө чемпионатында 82 кг салмак чембердигинде дүйнөнүн чемпиону аталган. Ошондой эле Европа чемпионатын 2023 жылы 82 кг салмак бөлүктү утуп алган туркиялык Бурхан Акбудак дагы бар. Бурхан Акбудак Туркияда өткөн Европадан квалификация берүү турниринде Олимпиадага жолдомо утуп алды. Буга чейин Акбудак менен Акжол Махмудов эл аралык чоң турнирлерде али кезигип көргөн эмес. А кезиксе көрө жатарбыз. Башкы атаандаштарынын катарына Айк Мнацаканянды да кошсок болот. Акжол Махмудов менен болгариялык балбан буга чейин бир той ирет кескелип, көптөгөн кызуу жараткан беттештерди дагы өткөргөн. Былтыркы дүйнө чемпионатында Айк Мнацаканян 77 кг салмак чембердигинде жакшы жыйынтык көрсөтө албаганы менен 2022 жылы Европа чемпионатында коло медалды тагынган жайы бар. Айк Мнацаканян дүйнөлүк лицензиялык турнирге катышып, дал ошол жакта болгариялык балбан өзүн жогорку деңгээлде көрсөттү. Демек, Айк Мнацаканяндын Олимпиада оюндарынан алтын байгы утуп алууга болгон мүмкүнчүлүгү чоң десек болот. Дагы бир кызыктуу атаандашы бул Америка Кошмо Штаттарынын өкүлү Камал Бей. Камал Бей негизинен лицензиялык турнирлерден Олимпиада оюндарына жолдомо утуп алган эмес. Ал болгону россиялык спортчу Сергей Кутузов Олимпиада оюндарынан четтетилген соң кошумча жолдомого ээ болуп Олимпиадага жолдомо алды. Демек, биз Камал Бейди ал жолдун башкы алтын байге үчүн потенциалдуу атаандаштарынын катарына кошсок, кайсы бир деңгээлде бир аз аша чапкандык болуп калышы мүмкүн. Себеби Камал Бей буга чейин эл аралык аренада эч кандай чоң ийгиликтерди жарата албай келе жатат. Чоңдор арасында дүйнөлүк чемпионаттарда бул спортчунун али багы жана элек. Акжол Махмудов менен жаштар арасында дүйнө чемпионатында 2 ирет кескелип, Камал Бей бир жолу утуп, бир жолу кыргыз балбаны жеңишке жеткен болчу. Ошондой эле дагы бир тажрыйбалуу спортчу 2022 жылкы дүйнө чемпионатынын финалисти Золтан Ливай дагы кыйынчылык менен гана бул Олимпиада оюндарына жолдомону утту. Ал Олимпиадага жолдомо утуп алган эң акыркы спортчу иретинде бара жатат. 2022 жылдагы Белграддагы дүйнө чемпионатынан кийин бул спортчу дүйнө чемпионатында эч кандай байгеге илине элек. Болгону былтыр Европа чемпионатында 77 кг салмакта коло медалды багындырган. Дагы бир кызыктуу атаандаш иретинде өзбекстандык түпкүтеги армениялык Арам Варданянды дагы айтсак болот. Арам Варданян былтыр дүйнө чемпионатында эле Олимпиада оюндарына лицензияны утуп алган. Андан кийин эч кандай чоң турнирлерге катышып көргөн жок. Бул Олимпиада оюндарына Арам Варданян өтө жогорку деңгээлде даярдык көрүп барышы толук ыктымал. Буга чейин Акжол менен Варданяндын беттеши ислам тилектештик оюндарында болуп, анда көпчүлүк көрөрмандар Варданяндын мыкты чабуул жасаган мыкты балбан экендигин көрүшкөн. Акжол үчүн дагы бир кыйынчылык жарата турган балбандардын бири. Буга чейин Акжол Махмудов менен чоң ири мелдештерде бир нече ирет кезигип жүргөн Иран Ислам Республикасынын өкүлү Амин Кавиянинежад бар. 25 жаштагы балбан Конияда өткөн ислам оюндарынын жарым финалында Акжолго жеңишти тартырып жиберген болчу. Андан сырткары былтыр Азия оюндарынын финалында кескелип, анда дагы жеңишти алдырган. Ошондой эле былтыркы жылкы Азия чемпионатынын финалында дагы Акжол Махмудовго Амин Кавиянинежад жеңишти тартырып жиберген.
Биз бул жолу Акжол Махмудов үчүн чоң кыйынчылык жарата алат делинген балбандар жөнүндө айтып өттүк. Чындыгында бардык спортчу бул Олимпиада оюндарына мыкты деңгээлде барат. Анын ичинде Акжол дагы. Көпчүлүк эксперттердин ою боюнча, жалпы күрөш каармандарынын пикири боюнча кыргызстандык балбан 77 кг салмак чембирдигинде Олимпиаданы утуп алууга эң башкы талапкер. Ага көп нерсе далил болуп бере алат. Ошондой эле 6 август күнү 97 кг салмак чембирдигинде грек-рим күрөшү боюнча Үзүр Жусупбеков дагы өзүнүн алгачкы беттештерин өткөрөт. Үзүр тууралуу чыгарылышты кененирээк алдыда беребиз. Андыктан биздин каналдан алыстабай туруңуздар.